ВИЧ жана жашоо подкастында ВИЧ инфекциясы адамдардын жашоосуна, коомго тийгизген таасири тууралуу маалымат жана талкуулар камтылган. Подкасттын алып баруучусу Гүлназ Камбарали кызы эксперттерди жана адистерди чакырып, ВИЧтин алдын алуу жана дарылоонун актуалдуу аспектилерин ачып берет. Подкаст маалымдуулукту жогорулатуу, стигма менен күрөшүү жана ВИЧ позитивдүүлөрдү колдоо максатын көздөйт. Саламатсыздарбы, сиздер менен Оган Тала жамааттык мультимедиа борбору подкастыбыз ВИЧ менен жашоо, колдоо жана коомчулук деген темада болмокчу. Бизде бүгүн конокто Айсулуу Каназарова, Здоровое поколение коомдук фондунун координатору. Саламатсызбы, Айсулуу? Саламатчылык. Ушул сиздин фонд боюнча айтып кетсеңиз, качан ачылдыңыздар, кантип ачылдыңыздар? Биздин фонд ачылганына 21 жыл болду быйыл. Фондду ачаардан мурун мен өзүм Центрспидте иштейт элем. Ошол жерде иштеп, анан бизде да ошо ВИЧ регистрация боло баштаганда, бул бир эле гос мындай учреждениялар эмес, алардын арасында ушу сообщество менен иштеш үчүн ушундай бейөкмөт уюмдар иштеп башташкан. Эмне дегенде булардын да жардамы чоң болгон. Ошондо биз да регистрация кылып ушул иштепти баштаганбыз да. Биринчи башталган жылдарыңызды эстеп кетсеңиз, сиздер үчүн кандай кыйынчылыктар туудурган? Анткени ал мезгилде коомчулукта маалымдуулук аз эле да. Сиздерде кандай кыйынчылык болгон? Биринчи ачылганда кыйынчылык көп болгон. Эмне үчүн дегенде бизде биз өзү мына аярдуу топтун ийне аркылуу колдонуучу банкизат ийне аркылуу колдонуучулар менен иштейбиз да. Алардын арасына жөн эле барып кире албайсың. Алар дагы баягы коомчулук аларды мындай кодолоо кылып, анан баягы аларды банкизат колдончу эле десе, бардыгынын оюнда преступник, кылмышкер деген болчу эле да. Ошон үчүн булар ар кандай адам менен сүйлөшө бербейт эле. Бизге кыйын болгон башында. Анан биз бир ошол чөйрөдөгү адам менен сүйлөшүп калып, ошондон анан кийин волонтер катары алып, анан ошондой банкизат колдонуучулар менен жолугууларды уюштурат элек. Бирок менин эсимде бир барганда жумуштан эле бардым да, жүрүп барып көрүп келели, кандай иш баштасак болот, кандай бул чөйрөгө биз ошо бере турган нерселерди берип, арасында ВИЧ болбош керек деп атабыз да. Десек, ал жүрүң деди, анан экөөбүз бардык. Барсак, ал жер эми баягы банкизат сайынан жер экен. Эшикти ар ким эле ача бербейт экен. Анан биз барсак, ачпай койду. Киргизбей койду эле. Анан ал кыз менен кайра кайтып, эмне кылсак болот десем, сиз мынантип костюм кийип, кожаный костюм кийип барсаңыз киргизбейт деди. Мен эмне кылышым керек десем, кичине мындай өзгөрүп алып, мындай простойроп болуп алып. Деди, анан мейли да барып, чачты саргайтып, күйдүрүп, бир мындай чоң шалбар куртканы кийип, кайра келгенбиз. Бир 2-3 күн, бир жумадан кийин келгенбиз. Келсек анан киргизишке. Анан киргене ошол жерде балдар бар экен, алар менен сүйлөшүп, анан биз өзүбүздү тааныштырып, мына ушундай силердин араңарда ВИЧ жугуп кетпеш үчүн биз ушундай жардам берген атабыз. Шприц беребиз бекер. Эмне үчүн дегенде ал убакта 70-80% ийне аркылуу именно ошо банкизат колдонуучуларга чукчу эле да. Ошол чөйрөнү кармап калайлы, мындай сыртка чыкпасын деген максат болчу. Десек башында бардык эле коркуп, жок биз албайбыз, биз өзүбүз сатып алабыз деп мындай өзүнө жолотпой коюшкан. Бирок баары түшүндүрүп отуруп, эгерде керек болуп калса, мына биз менен ушул кыз аркылуу байланышсаңар, биз ошо силерге ошондой нерселерди бекер берип турайлы деп айтып анан баса бергенбиз. Бирок мындай чын айтканда мен коркком ошондойчу. Эмне үчүн дегенде, биринчи жолу ушундай чөйрөгө кирдим, анан кийин ал жерде бир эле адам эмес, бир нече адамдар турган. Оюмда мен деле ошо коом кандай ойлосо ошондой ойлогом да, булардын бардыгы эле бир кылмышкер эле болсо керек. Азыр мен чыгып кетип атканда бирдеке кылып койсом эмне болом, же дагы бирдеке ушундай ойлор пайда болду. Анан чыгып кетип атып жолдо ошол бетти кыз күлөт. Айсул же жаман корктуңуз дейт эле, эмне билинбей десем, ооба көзүңүз алайып эле дейт. Жалдырап калабыз мен. Анан күлкүм келип, анда мен иштей албайт окшойм. Мен ушунчалык коркконумду билсе, булар деле кийин сүйлөшпөсө керек деп кете бердик. Кеттик, дагы бир убакыт өттү. Ошол кыз аркылуу шприц берип коебуз. Алган жерде алат, албаган жерде кайтарып коет. Ошол жүрүп, бирок
үйрөндүк, окудук. Бул дагы ар бир чөйрөнүн өзүнүн бир мындай өзгөчөлүгү болот экен да, өздөрүнүн сүйлөө жаргондору болот экен. Анан өзүң кандай көрсөтөсүң аларга, жанагы мен врачмын, сен мындайсың деген, же болбосо мен мугалиммин, сен мындайсың деген мамиле буларга өтпөйт экен. Анан акырын үйрөндүк, алардын тилин да үйрөндүк, аларга кандай кылып сүйлөшүштү да үйрөндүк. Ошондон кийин бул чөйрөгө кирип, ошондон бери иштеп келе жатабыз да. Ошол мезгилдеги кыйынчылык менен азыркы мезгилдерди салыштырып көрсөңүз, азыр кандай, ошол мезгилде кандай болгон? Чындыгында ошол 2003-2004 жылдары жумуш баштаганыбызда ушундай кыйынчылыктар, баягы бул топ эч ким менен сүйлөшпөй, качып, бекинип, мындай недоступный болчу да. Доступный болуш үчүн ошол чөйрөдөгү адамдарды алып, өздөрүнүн окшогондору менен иштетип аттык да. Эмне дегенде ар ким баягы тең-теңине деп өзүнүн тилин түшүнөт экен. Жакшы эле иштеп келдик, бирок акыркы мына 4-5 жылда кичине мына баңгизаттык колдонуу да өзгөрдү. Адамдар мурунку ошо героин ине аркылуу колдонгон болсо, азыр алар мындай недоступныйраак болуп калды, кымбатыраак болуп калды. Азыр аны алса деле адамдар өздөрү бир 4-5 болуп, мындай элге чыкпай, көрүнбөй, ошондойлор бар. Анан азыр мына жаңы аптечный деп коет, ошондой колдонгон жаштар көбөйдү дейт. Бирок именно ошол убактагы мына кыйынчылык азыр дагы бар. Эмне үчүн дегенде, мына ушул аптечный деп атабыз, анын таблетка немелерин атын айтпай эле коеюн. Вот ошону колдонгондор дагы көбөйүп атат аябай. Бул деле жаман, аябай жаман нерсеге алып келет. Последствиясы кыйын, зависимость, мына көз карандылык өтө кыйын экен. Мен бир экөөсү менен сүйлөшүп көрсөм, жаш эле менер балдар, кыздар айтып атат, өтө көп дейт. Сенин тааныштарың канча жанында десе, бир эле адам, например, 7-8 адам менен кошо жүргөндөр бар экен. Андай болсо бул көп да. Бирок булар кудду ошо 2003 жылы кандай мына героин колдонгондор недоступный болсо, булар да ошондой болуп атат да. Булар коркуп атат, өзүнүн чөйрөсүнө киргизбейт. Булардын машы сүйлөшкөнү бүт азыр мындай онлайн. Ошого буларга мындай бизде доступ аз болуп атат. Бирок ушулар менен иштеш керек. Бир убакыт болгон бул 2007-2008-2009 жылдары уже баягы адамдар менен семинар өткөзүп, консультацияларды өткөзүп, ушунчалык маңгизаттык колдонгондор мындай бизге да ишенип, медиктерге деле ишенип, элдин баарына ишенип, ошол убакта баягы көбүрөөк текшерилип, анан реабилитациялык борборлор бар болчу, ошол жерлерге барып, лечение алышып, как-то мындай эме кылышат эле да. Уже биз менен жакшы болуп жүргөн күндөр болгон. Бирок мына акыркы жылдары кичине айтып атам го, ушу баңгизатты колдонуу өзгөргөнүнө байланыштуу, жаңы мындай препараттар чыкканына байланыштуу кичине дагы ошо кыйынчылыктар дагы болуп атат азыр. Ошол аптечный наркомания деп атпайсызбы? Ошол аптечный наркомания ВИЧке кантип таасирин тийгизет? Эми мүмкүн ойлошу мүмкүн да, сайынбагандан кийин, кан аркылуу болбогондон кийин таблетка принимать эткенде ВИЧ жукпайт деп ойлошу мүмкүн да. Эми бул любой эле мындай психотропный препарат мээни аң сезимди өзгөргөн. Ал уже коркунучтуу ВИЧке. Ал ине аркылуу деген бул кан аркылуу дегенбиз. Бирок ВИЧтин жугуу жолу үчөө да, жыныстык жол менен ине аркылуу, анан энеден жуккан энеден балага жугат. Психотропный препараттарды принимать кылгандан кийин адамдар өзүнүн поведениясына жооп бербей калат. Ошондуктан ал жерде возможно половой путь менен жугушу мүмкүн. Возможно даже ине аркылуу бирдемени сайып коюп, ошо аң сезим өзгөрүп турганда сайынып алса жугушу мүмкүн. Ошондуктан коркунуч баары бир бар. Ал деле эмес, даже мына ичкиликтерди ичип, баягы ошо до такой степени ичкенде адамдар өзүнүн кылган жумушун билбей калат го. Ошого окшоп азыр жыныстык жолдагы өтө опасный болуп атат. Эмне үчүн дегенде, ошо 2003, 2004, 2007, 2008 жылда почти 14-13 жылга чейин ине аркылуу жуккан проценти көп болгон болсо, уже акыркы 5-6 жылда жыныстык жол менен жуккандар көп болот. Ошол сиз айтып аткан ошол ВИЧ позитивдүү адам болгондон кийин алар менен кантип иштешип жатасыздар? Аларды кантип таап, аларды кантип ушул текшерүүдөн өткөрүп жатасыздар? Биздин азыр жумуш бул ошо ВИЧ менен
ВИЧке чалдыккан адамдарды эртерээк таап эртерээк дарылоо кылса, азыркы күндө дарылар бар, вирусный нагрузка деп коет, ошонусу ылдый эле болсо, ал башка адамга эч кандай зыяны жок. Мына жыныстык жол кан аркылуу болсо, эмесе жугуу жолу азаят да. Биздин иш ал чөйрөдө иштеш үчүн биз ошо ооруга чалдыккан адамдарды ишке кабыл алып, аларды окутуп, ар кандай мына консультация боюнча, приверженность деп коет, дарыны ичүү боюнча өзүнүн опытын кандай кылып айтып, ошол адам дарыны баштагандан кийин таштабай, убагында консультация, обследованияларга убагында келип турганды үйрөтүп, анан кийин алардын баары нагрузкасын туберкулезго текшерип, анализдер тапшыртып турганга, ошо бизде ошо именно ошол сообществодон адамдар иштейт да. Ошол сиз айтып аткан адамдар, ВИЧ позитивный адамдар сиздерге келип дарыларды ала алабы, же сиздер аркылуу алабы, же реабилитационный центрлерден алабы? ВИЧ позитивдүүлөр баардыгы азыр учетто центр спикте турат. Центр спиктер бул ЦСМ ГСУларга берген дарыларды ошол жерден алат. Анан эгерде үйүндө жатып калган оорулар, келе албай калып, же баягы унутуп калышат, кээде уже дарысы түгөнүп аткан, ошондойлор болсо центр спик бизге айтат, мына адамдар дарысы түгөндү, келбей калды десе, биз алардын дарысын алып, эгерде керек болсо үйүнө чейин жеткирип беребиз. Анан өздөрү барам дегендерге звонок кылып айтабыз, дарыны түгөнүп атыптыр, барып албалы деп. Бул биздин ушу центр спик менен болгон байланышыбызда биз аларга жардамчы катары. Колу жетпеген жерге ошо барып жардам алабыз да. Ушул коомдук фонддо канча киши эмгектенет, кайсы специалисттер бар? Азыркы күндө биздин проект боюнча, бул коомдук фонд биз азыр проекттер менен иштейбиз да. Жакында ошо тендер утуп алдык. 12 киши иштейт. 12 кишинин ичинде 2 врач, мед консультанттарыбыз бар. 2 равный консультант деп коет, 3 аутрич работник бар, социальный работник, анан специалист НИО, бухгалтер, координатор, 12 адам иштейбиз. Ар кимдин өзүнүн мындай функциональный обязанностьтары бар, ошолорду аткарып, самое главное ошол баягы ВИЧ позитивдүүлөр дары ичпей коюп, учетко турбай койгон адамдарды таап, ошолорду кайра учетко койдуруп, дарылоосун баштатып, эгерде ичпей койгон болсо, же болбосо дарылоосун баштай элек болгон болсо, ошолорду мындай кошо сопровождать кылып жүрөбүз да, ошолор ичсин, ошолор жакшы болсун деп. Биздин максат эми ошолор да жакшы, мындай качественно жашаса дейбиз да. Жанагы кодулоого учураган адамдар кайрылышабы? Мисалы, ошол ВИЧ позитивдүү адамдардын арасында дискриминацияга учураган адамдар болсо, сиздерге кайрылабы? Психологдор барбы? Алар менен иштешкени? Бизде параюрист деген бар. Общественный защитник, уличный юрист элет болчу, мурун азыр параюрист деп калды. Эгерде кээ бир жерлерде ошо медицина мекемесинде болобу, же ички иштер кызматынын тарабынанбы, даже кошуна тараптардан кээде ошондой кодулуу болсо кайрылышат. Аларга консультация беребиз. Анан кейс деп коет, документ толтурабыз, эгерде мындай действительно катуураак эме болгон болсо, стигма, дискриминациячы. Анан азыр күндө кичине азайган. Бул мурда башында баягы ВИЧти чума деп эле баарын коркуткан үчүн не только кошуна там иштегендерде, үй бүлөнүн өзүндө көп ошондой стигма болуп атты. Анан эми азыркы күндө көбү түшүнө баштады, бирок баары бир коомчулук менен сүйлөшүп көрүп атабыз го. Баары бир азыр деле бар экен да, баягындай коркуу, ВИЧ десе эле, бул биз даже мындай жумушка эме издейбиз да, помещение. Издесең көбү көнбөйт биздин ишти айтканда. Айтпай койсоң болбойт. Анан кийин ар кандай баягы үйдүн бурчтарынан, адам көп келбей турган жактан мурун ошондо снимать кылыш керек. Анан кийин многоэтажный квартиралардан снимать кылсак, ошо буквально кече жакында айтып атышат, силердин ВИЧ менен туберкулез менен иштейт экен, буларды бул жерден чыгарыш керек деген сөз болуп атат экен. Ошо түшүндүрүшүп айтышып туралат. Биз эмне кылдык ушунча жылдан бери эч кандай бирөөгө зыяныбыз жок десе, ар кандай адамдар келет силерге дегендей сөздөр көп болот. Ошол аптекадан деле снимать кылганы келсек, башында болуптур деди, кийин кандай жумуш деди, ушундай десек,
бул да кичине айнып неметтер анан келип айттым, сиз медик делин эмес, сиз медиксиз го, сиз түшүнүшүңүз керек. Анан жок, түшүндүм, мен башында эле кичине чочуладым эле деп, жакшы мен иштейм деп койду. Бул дарыл ком эмеде өзгөрдү, стигма дискриминация азайды, иш жүргүзөбүз баягы семинарыбызда жугу жолу болгону үчүн башка жол менен жукпайт, булар эч кимге коркунуч жок деген менен энди түшүнүк башкача экен да. Ошо эл арасындагы жанагы ойлор, мисалы Тиркия аркылуу жугат деген мындай туура эмес ойлор менен ойлонгон адамдар бар экен да. Ошолордун эле жанагы ВИЧ менен ооруган киши ошол өзүнүн проценти аз болсо, эч кандай өзүнүн партнеру менен деле кадимкидей жашап жүрө берсе болот деген түшүнүктү көп эле элдер билбейт экен да. Мен сурамжылап көргөнүмдө жок, ал ВИЧ болду, ага эч ким тийбеш керек, эч нерсе кылбаш керек деген болот экен да. Сиздердин учуруңуздарда ВИЧ позитивдүү кишилердин жашоосу кандай болуп жатат? Жана мисалы ВИЧ позитивный болгондон кийин алардын жашы азыр эң улуусу канчада болуп калды? ВИЧ позитивный өзүнүн ушул жерден 65 70ке чыккан адам да бар. Эми ал чыкканына уже 10 жылдан ашты дейм. Анан жаш балдардын арасында бар. Эми жаш балдардын арасында бул баягы энеден балага жугуп калган учуру, баягы убагында дары ичпей койгондуктанбы, же бир канга тийиппи, энеден балага жуккан азыркы күндө азайды. Эмне үчүн дегенде, дарыны ичип эле турса, балага жугуу азаят да. Анан ВИЧ позитивныйлардын бул турмуштагы азыр көп эле турмуш куруп, ВИЧ позитивный эмес менен турмуш куруп деле жакшынакай болуп, бала төрөп, баласына жукпай, сонун жашагандар деле бар. Анан эки ВИЧ позитивный деле үйлөнүшүп, алар деле бала болгон, балдары таза болгондор бар. Ошон үчүн азыркы күндө бул дарылар аябай мындай жакшы таасирин берип атат да. Ошон үчүн эл деле түшүнүш керек да. Баягы ВИЧ десе эле бир башкача көрбөй. Эмне үчүн дегенде мына сахарный диабет, гипертонический болезнь, булар деле сүйүктүн дарылана турган неме да, оору да. Адамдар дары ичет. Негедир аларга башкача көз караштагы, бул ВИЧтерге башкача көз караш. Ошол көз карашты өзгөртүш керек да. Демек, ВИЧ менен адам өмүр бою жашаса болот. Болобу да. Жашайт, өмүр бою жашайт. Дарыны жакшынакай кылып ичсе, кадимки адамдарда эч кандай бир өзгөчөлүгү жок да. ВИЧ позитивный адамдардан алысташ керек, жакын жолугуш керек деген ойду адамдардан алыстатуу үчүн ушул подкастты жаздырып атабыз. Ушул биздин элге эмнетип айтып кетет элеңиз? Ушул ВИЧ позитивдүү адамдардын жашоосун биздин коомдо алардагы кадимки биздин жаран катары болгону ВИЧ позитивдүү, ВИЧ менен жашаган адамдарды эл кантип кабыл алсын? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Мен элдерге айтып кетет элем. Бул ВИЧ болбойм деп эч ким кепилдик бере албайт. Эмнеге дегенде, бул жугуу жолдор ошо камаркуу деп атпайбызбы? Эми ар кандай учур болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ар адам ойлош керек. Эгерде менин үй-бүлөмдө ушундай ВИЧ позитивный адам болуп калса кандай болот эле деп. Анан ошол адамдын ордуна өзүн да коюп коюш керек. Анан булар эч кандай бир өзгөчө оору эмес. Азыр ушу ВИЧти хроническое длительно прогрессирующее заболевание деп койгон. То есть ошол кудду берки оорулар кандай болсо, бул деле ошондой оору. Бул да постоянно гана дары ичип турат. Ким билет, эми Кудай буйруса кийин жарым жылда бир дары иче турган, же укол турган, бир жылда ала турган болуп чыгып калышы мүмкүн. Ошого азыркы күндө баягы ушу элдерге айтып кетет элем да. Эч кандай кодулоо, алардан коркуп, же болбосо аларды баягы алыстатып, же качып, же бирөөгө мындай бул ВИЧ экен деп көрсөтүп, бир мындай жакшылыкка жетпейт да эчке. Андан көрө ойлонуш керек. Кудай сактасын биринчиден, экинчиден кепилдик жок буга. Менде болбойт деп. Ошон үчүн элдерде айтат элем. Түз мамиле кылып эле, жакшы мамиле кылып, кадимкидей мурун кандай сүйлөшсө, ошол адам менен ошондой эле сүйлөшүш керек. Ошол сиздин коомдук фонддо азыркы күндө сиз канча адамга, ВИЧ позитивдүү адамга жардам берип келдиңиз? Азыркы мына жаңы баштаган жумуш боюнча айтсам, азыр 40 адам бар. 40 адамга ошо консультация кылып, дарыларын жеткирип, анан ошолор менен иш жүргүзөбүз. Былтыркылар эми көп жок.
былтыр 180 адамга жардам бергенбиз. Быйыл мына январь февраль 40 адам. Ошо 180 адамга жардам берип токтотосуздарбы же үйрөткөндөн кийин алар өздөрү иштеп кетишеби, дарыларын алып? Аларды токтотпойбуз. Эгерде жакшы дарысын ичип, алардын нагрузкалары аз болуп, өздөрү мындай бардык дары ичүү режимин сактаса, алар өзү иче берет. Аларга кайрадан бара бербейбиз. Ошолордун эле ичинен мына азыркы 40 адам деле бар да, вирус нагрузкасы бийигирээктер, анан дарыны жакшы ичпей калып, унутуп калгандар, ошолор менен дагы улантып кетербиз жумушту. Тандабайбыз да. ВИЧ ушул позитивдүү кишилер өздөрүн эмне кантип алып жүрүшөт? Мындай өзүн көчөгө чыкпай, өзүн көп нерседен чектеген адамдар дагы кездешеби? Анан ошолор менен кантип иштешесиздер? Бул ошол биринчи биз 2003-жылы жаңы случай чыкканда, анда биз да иштешти билбейт элек, кантип сүйлөштү. Эми консультированный үйрөнө баштаганбыз. Адамдарга эмне дешибизди билбей, именно чыккан адамдар аябай жаман болуп эле. Алардын биринчи эле суроосу мен качан өлөм деген суроо. Азыркы күндө мына баары маалымат бар да, элдер угуп атат, бири-бирине айтып атышат. Ошондуктан анчалык мындай адамдар катуу кабыл албайт го, бирок биринчи айтканда ар бир адам эле жаман болот. Баягы биринчи ишенбейт, кайрадан текшерип көрөлү дейт. Ошондой учурлар болот. Анан өздөрүнүн ичинде дагы мындай самодискриминация деген бар да. Өздөрүнүн ичинде дагы баягы башкача сезимдер пайда болот окшойт. Анан элди карап, кээ бирлери көп мындай коомчулукка кошулбайм дегендер да бар. Особенно бул жаштардын арасында ошо болот, жаш балдардын арасында. Жанагы больницада жуккан балдар азыр чоңойду да. Биз ошолордун арасынан көрүп атабыз да. Алар эми түшүнө баштады дагы бунун ВИЧ экендигин. Анан коркунуч пайда болуп, мындай таарынуу, үй бүлөсүндө ата энесине мындай силер эмне мени ошо жакшы карабай ушундай кылдыңар деген мамилелер да болот да. Аларды азыр эми психологдор иштейт, жаш балдар менен иштеген психолог бар ошто. Ар кандай лагерлерде өткөрүп атышат, ошол жерлерде өздөрүн айтып түшүндүрүп атышат. Анан бир өзгөрүү бар бирок. Ошол ВИЧ позитивдүү адамдар ВИЧ экенин билгенден кийин ошол больницадан билишет да. Билгенден кийин анан сиздерге жөнөтөбү больница же кандай кылат? Бул бизде структура кандай деген учетто тургандар бул центр СПИДтен ошол договоренность бар, ошо РЦ-СПИД, ПРООН дегендерде. Ушул ишти жакшыртуу үчүн баягы жоголуп кеткен ВИЧ позитивдер деп коебуз. Баягы бир көрүнүп анан кетип калган, баягы кабыл албай, дары ичкиси келбегендер да бар да. Ошондойлорду булар список кылат дагы, анан согласовать кылып туруп бизге берет. Эгерде ушуларды таба алсаңар, билсеңер, ошолорго айткыла, бизге келсин, дары ичпей калды же болбосо учетко турган бойдон жок деп. Анан көбүнчөсү мында да кыйынчылык бар. Көбүнүн адрестери бөлөк болуп калат, таппайбыз. Көбү Россияга кетип калат же бир жака кетип калат. Анан кээ бирлери дагы деле мындай биз менен жолугусу келбейт, келгиси келбейт, учетко тургусу келбейт. Эми аларга да убакыт керек да. Анан эми бирок ошолорго айтат элем мындай, эртерээк келип, эртерээк дары ичсе өздөрүнө эле жакшы да. Не сколько бизге керек, өздөрүнө керек. Эми баары бир күн болсо бир күн түшүнүп келет. Андайларыбыз да бар. 3-4 жыл артынан жүгүрүп жүрүп, эч дары ичире албай, анан акыры бирдемеси ооруп калган болсо, бир ооруга чалдыгып калган болсо, анан келишет да. Ошо бул ВИЧ деген иммунитетти түшүрүп салат да. Ошо иммунитетти түшүрүп, туберкулез же болбосо бир онкологический оору же башка бир инфекционный оору менен ооруп электе келсе жакшы болот да. Анан эми аны түшүндүрсөм, кээ бирлери башында действительно кабыл албайт, ишенишпейт. Ошентип таап, анан иштегенге аракет кылып атабыз. Сиз Россия деп айтып кеттиңиз, ушу миграция ВИЧке кандай таасир этти атат? Эми миграция деле таасир этет. Акыркы ошол жылдары Россиядан келгендерден чыккандар да чыгып калган болуп атат. Алар өздөрү билбейт каяктан жуктурду. Эми баягы биз териштирип, сен ким менен андай деген жок да бизде. Мы предположительно эле кандай жукту дегенди сурайт да эми врачтар. Так вот ошо миграциядан келгендерден да болуп атат. Анан кийин алар келгенде дагы мындай кечирээк келип калып атат да, бир оорулар менен келип. Ошол. Негизи ВИЧ маалымат каражаттарында бул оору, элдет деген терминдер менен колдонуп келет да. Негизинен
ВИЧ бул дайымкы эле ВИЧ менен ооруган кишилер деп айтканыңыз туурабы же туура эмеспи? Bunun özünün düşünügü var da virüs degen bu virüs immunodefitsitaçı, то есть kırgızça kişinin imunduk defitsitinin virüsü bolot. Bu virüs organizmге түшө турган, анан ВИЧ инфекция дегенде ошондо бул оору болот, ошо длительно проходящее заболевание с поражением иммунной системы, нервной системы деп түшүнүп алып кетет. СПИД деген понятие бул синдром приобретенного иммунодефицита. ВИЧ инфицированный деген бул адамдын организмине ошо вирус түшүп калган деген. Оорусу барбы жокпу, ал организмде жүрө берет, анан иммунитет түшкөндөн кийин оору пайда болот. Синдром приобретенного иммунодефицита деген бул уже акыркы стадиялар болот. Синдром деген бул көп оорулардын оорунун белгилеринин тобу деп айтылат да. Ал уже акыркы стадияда СПИД коюлат да. Бул ошондой түшүнүк. Анан кийин больнойлорду биз ВИЧ позитивный, азыр жанагы ошол эле баягы стигма дискриминация боюнча больной десек, же башка десек оор тиеткен. Ошончо биз ВИЧ позитивный. То есть вирус бар алады, значит организминде чыкса плюс болот, позитивный болот. ВИЧ отрицательный деген адам анализ тапшырат, ол отрицательный. Ошого азыр мына адамдарга катуу тийбеши көп терминдерди өзгөртүп атат. Негизи ушу терминдер өзгөрүү менен адамдардын аң сезими дагы өзгөрөт деп айта аласызбы? Мен ойлойм бул адамды бетине, например, сен наркоман деген менен лица, употребляющие наркотики деген башкача да. Бул люди, которые употребляют что-то. А бул сен ВИЧсин дегенден көрө ВИЧ позитивный, ВИЧ положительный деген бул более мягче да. Ошон үчүн ушундай нацияга деле ошондой болот деп ойлойм. Жанагы бирде бир эме деп койсоң, эмне дедим? Негр деген сөздү деле ошол деле катуу тиеткен. А мен айттым, неге негр дейт да десем, менин кызым айтат 9 класста, антип айтпаңыз. Мы же не нацисты дейт. Ошондо ойлоп калдым. Да таасир этет экен. Ошого таасир этет деп ойлойм. Таасир этет деп, ошол сиздин коомдук беркимеңизде азыр ушу акыркы стадияда турган адамдар СПИД болуп уже баары синдромдор бар чыккан адамдар барбы? Азыр жок. Былтыры бар эле, бирөө өлдү. Үйүндө жатат эле. Дары алып барып берет элек, башка кылат элек. Жакында кайтыш болду да. Анан андай оор жаткандар жок азыр. Сиздер ошо биздин Жалал Абад областында өзүнүн статусун ачыкка чыгаргандар барбы? Же болбосо бизде баары бир түштүктө адамдардын арасында дискриминация көп болот деп ачыкка чыгышпайбы? Ачыкка чыккандардан Жалал Абадта ушул жерде прям мен мындаймын деп жүргөн адамдар аз. Анан мындай семинар, аяк-бияка барганда Бишкекте, башка жакта статустар ачык эле. Анан бирок бар бирөө мындай как лидер катары сообществода жүрөт. Анан мен айтат элем, ал ошо өзүнүн статусун деп ачык эле айтып, бар жокто сүйлөп жүргөндө эч кандай отношение жаман болуп өзгөргөн жок. Эл кадимкидей эле жакшынакай эле кабыл алып эле жүрөт. Ошого ойлойм, эгерде эл ушинтип түшүнүп калса, биздин ошо Жалал Абад деле вообще Кыргызстан буларга бир поддержка болсо, булар дагы мындай коркпой эле кайсы жерге барса ишке алып, эми өзүнүн ограничениялары бар. Бирок кадимки мурунку жашоосу кандай болсо ошондой жашаса жакшы да. Айсул эже, чоң рахмат бүгүнкү маегиңизге. Бүгүн биздин маектен кийин дагы адамдар өздөрүнүн көз карашын ВИЧ позитивдүү кишилерге карата көз карашын өзгөртөт деп толук ишенем. Подкаст маалымдуулукту жогорулатуу, стигма менен күрөшүү жана ВИЧ позитивдүүлөрдү колдоо максатын көздөйт.